Өзгөн шаарындагы номер 2 Владимир Ильич Ленин атындагы орто мектебинин мугалими Абдрасул Дуйшеев аскерге чейинки даярдык сабагын өтүүнү жакшыртууда. Буга чейин мектептин усулдук кеңешиндеги сунуштардын негизинде аскерге чейинки даярдоо сабагын мындан ары күчөтүлгөн тартипте окутуу пландалган. Келечектеги мекен сакчылары аскердик талаптар, куралдуу күчтөрдүн мааниси жана түзүлүшү тууралуу аскерге чейинки даярдык сабагынан үйрөнүшү керек дейт каарманыбыз. Ушул жерде мен 10-11 класстарга аскерге чейинки даярдык сабагынан берем. Бизде баягы бекитилген пландын негизинде физподготовка, андан кийин огневой подготовка, андан кийин практический занятиялардын бардыгын жогорку деңгээлде ушу форма кийгизип, ушу мектептин окуучуларын келечекте патриотизмге даярдоо максатында Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн армиясына жарай турган балдарды даярдоодо өзүбүздүн колубуздан келген салымды кошуп келе атабыз. Аскерге чакырууга чейинки даярдоо боюнча окуу китеби жок болгондуктан мугалим кырдаалдан чыгуу үчүн өз алдынча изденип керектүү материалдарды интернеттен алып же эски материалдарды колдонуп келет. Мугалимдин колун байлаган дагы бир маселе мектептерде машыгуу үчүн курал жарактын жоктугу. Автоматты кармап көрүп, ажыратып, кайра чогултуп көрсө, жаштарда башкача сезим пайда болот. Бирок тилекке каршы андай шарт жок болгондугуна байланыштуу практика сабагын аскер комиссариатынан барып курал алып келип анан өтөт. Азыркы мезгилде биздин окуучулардын мекенге болгон сүйүүсү же болбосо армияга болгон кызыгуусу абдан жакшы. Бизге аскер комиссариаты жакын болгондуктан ар дайым заявка жазып, автоматтарды жана башка керектүү куралдарды алып пайдаланып турабыз. Убакыттан пайдаланып, ушу өзгөн Бириккен аскер комиссариатынын аскер комиссарына дагы чоң ыраазычылык билдирем. Себеби дегенде биз өз пландагы боюнча ар күнү болсо, ар күнү кээде жумасына 1-2 жолу сөзсүз курал жарактарды алып, биз сабак өткөнгө чоң мүмкүнчүлүк түзүп берет. Рядовая Хамитянова. Выйти из строя. Каарманыбыз Кыргызстан армиясына эрки күчтүү жоокерлерди тарбиялоо үчүн эң жөнөкөй эрежеден баштап эң жогорку аскердик эрежелерди үйрөтүү менен алек. Автоматты чачып, жыйнап ал агайыбыз үйрөткөн бизге. Ар сабактарда марш деп берет, айткандай эле. Өз жаным аябогу эле буйруса армияга барам. Армияга барып, ушу Кыргызстанга керегим тийген балдардан болгум келет. Кыргызстан армиясынын бекем болушу өсүп келе жаткан эр азаматтардын колунда. Андыктан мектепте өтүлгөн 10-11 класстын окуучуларына бул предметтин мааниси чоң.